Салам кыздар, кутман таң. Кандай жакшы эс алып турдуңарбы? Мен күзүндө мынагу розаларды, мындай розалардан кыркып эле сайып койгом. Мынакей. Буга чейин ачып көргөм. Мынакей быйылча ушул жерде турат, булар көктөйт. Анан кечиндесин мынтип жаап коебуз. Азыр ушул мына жазкы убакка эмеге көндүрөбүз да. Мынакей. Бардыгы 100% бүчүрө алып, даже мынакей жалбырак да алып койгон. А бул тамыры бар роза. Мынакей. Конун айырмасы жок. Бирок булар тамыры ала элек да. Ошого буну ордунан эле жылдырбайбыз, күзгө чейин турат ушул жерде. Анан күздөгү, жаздагы анан кийин башка жакка которобуз. Ал эле булардыкы мындай 50-50 да тамырлары. Мына жалбырак чыгып баштаганда уже розалардын да тамырлары ойгонуп баштайт. Бирок мынтип тамыр алып, кадимкидей тамыр алып кете элек да. Ошон үчүн ушул жерде калтырабыз. Мынакей. Буну бая күн эле оозун ачып салгам. Үстүн ачып салгам да. Мынагу жазкы убакка көнүшө берсин деп. Кыздар дагы айтуучу нерсе, мына гортензияны да мынтип көбөйтүп алсаңар болот. Мен былтыр бир түп алганмын. Бир түптөн 3 түп гортензия алдым. Мынакей. Былтыр черенковать этип эме кылгам, көбөйткөм буну. А буну күздө сайып койгом. Мынакей. Бая күнү оозун ачып салдым, аба айланып турсун деп. Мынакей бүчүрлөрү бар. Эми чыгып атат. Пока бунун оозун ачпайм. Судан куюп эле ушинтип коюп турабыз. Мынакей. Бул дагы роза. Көктөгөн. Бая күнү бир күн ача коем деп жалбырактарын күйгүзүп салдым мынтип. Ошон үчүн түндө ачып, күндүз жабып, ушинтип турабыз. Күндүз күн азыр күйгүзүлө берет да. Ушул кино дережный дерево дейт, эмне дейт атын. Ушудан да көбөйттүм. Мынакей. Бул уже тамыр алып өлбөй турган.